Мен өзгөчөмүнбү? Менин кандай өзгөчөлүгүм бар? Мен ал кылганды кыла албайм, мен башкамын деген адамдардан болсоңуз, анда бул подкастты калтырбай угуңуз, анткени бул подкастта биз сиздин өзгөчөлүгүңүздү далилдеп беребиз. Достор, кандайсыздар? Баарыңыздар менен амандашып, дагы бир сонун подкастты баштадык жана бүгүнкү темабыз мен өзгөчөмүнбү деп аталат. Акыркы подкасттарда биз Гэллап институтунун изилдөөсүнө ылайык түзүлгөн 34 күчтүү жак жөнүндө сөз кылып жатпайбызбы? Адамдын күчтүү жактары жөнүндө Дон Клифтон изилдеп чыккан дал ушул күчтүү жактардын кайсынысы сизде бар? Мына ошого жараша. Биз көбүнчө жашообузда ордубузду таппай, жасаган жумушубуздан рахат албай кыйналабыз, анткени өзүбүздүн тубаса талантыбызды жана күчтүү жактарыбызды билбейбиз. Эгерде биздин подкасттарды жакшылап угуп чыксаңыз, анда сиз өзүңүздүн күчтүү жагыңызды таап аласыз дагы жашоодо реалдаштырып жана өзүңүздү бийик асман болбосо дагы булутка жете ала турган абалга жеткире аласыз. Ошондуктан кунт коюп угуңуз. Бүгүн болсо биз 23-чү күчтүү жак жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бул салым деп аталат. Салым. Сиз бардыгына кызыктарсыз, топтоочусуз. Балким маалыматты, сөздөрдү, фактыларды, китептерди же цитаталарды же кармап көрүүгө боло турган предметтерди, мисалы, көпөлөк, футбол жылдыздарынын сүрөттөрү тартылган открыткалар, фарфор куурчактары же ак кара түстөгү фото сүрөттөрдү чогултасыз. Эмнени чогултсаңыз да, ал сизге кызык болгоnuş үчүн чогултасыз. Сиздин акыл жөндөмүңүз ушундай, көп нерсе кызык. Дүйнө өзүндө эсепсиз көп ар түрдүү жана татаал нерселер болгондугу менен ушунчалык кызыктуу. Эгер сиз китепти көп окусаңыз, сиз муну сөзсүз эле акылыңызды машыктырыш үчүн кылбайсыз, аны өз архивиңизге дагы көп маалымат кошуш үчүн кыласыз. Эгерде сиз саякаттаганды жакшы көрсөңүз, ар бир жаңы жер сизге жаңы фактылар менен предметтерди тартуу кылгандыгы үчүн жакшы көрөсүз. Аларга ээ болууга жана сактоого болот. Аларды сактоонун эмне кереги бар? Сиз тигил же бул буюмду сактоону чечсеңиз, ал сизге качан жана эмне үчүн керек болорун так айтуу дээрлик мүмкүн эмес. Бирок ал буюмдар качан керек болорун ким билет? Кийинки күчтүү жак бул ой жүгүртүү. Сизге ой жүгүрткөн жагат. Акыл оюңуздун булчуңдарын ар кыл багытта өөрчүтүү аркылуу машыктырганды жакшы көрөсүз. Акыл эмгегине болгон мындай керектөө бир нерсеге багытталган болушу мүмкүн. Мисалы, сиз кандайдыр бир көйгөйдү чечүүгө же идеяны иштеп чыгууга же башка адамдын сезимдерин түшүнүүгө аракет кылышыңыз мүмкүн. Конкреттүү багыт сиздин башка күчтүү жактарыңызга көз каранды болот. Экинчи жагынан алганда, бул акыл эмгегинде конкреттүү багыт болбошу да толук мүмкүн. Ой жүгүртүү тарамагы эмне жөнүндө ойлонуп жатканыңызды аныктабайт. Ал болгону сиздин ой жүгүрткөндү жакшы көрөрүңүздү билип турат. Сиз жалгыздыкта убакыт өткөрүүнү жакшы көргөн адамдардын катарына киресиз, анткени ошол убакыттарды ой жүгүртүүгө жумшайсыз. Дайыма өзүңүз менен өзүңүзсүз. Кандайдыр бир мааниде алганда, сиз өзүңүзгө эң мыкты жолдошсуз, анткени өзүңүзгө өзүңүз суроо берип, алардын канчалык жакшы экенин түшүнүш үчүн жоопторду да өз жашооңузда сынап көрөсүз. Кызык экен, кызыктуу күчтүү жак экен. Сизде бар болсо жазып коюңуз, ардактуу угарман. Жана кийинки күчтүү жак бул окуучу. Окуганды жакшы көрөсүз. Сизде баарынан көп кызыктырган предметти өзүңүздүн башка таланттарыңыз же тажрыйбаңыз аныктайт. Бирок ал кандай гана болбосун, сизди дайыма окуу процесси өзүнө тартып турат. Дал ушул процесс мазмун же натыйжа эмес, сизге зор рахат тартуулайт. Түркөйлүктөн билимдүүлүккө карай өжөрлүк менен, терең түшүнүү менен алга жылуу сизге күч берет. Алгачкы бир нече фактыны табуу кубанычы, жаттаган нерсеңди айтып берүүгө болгон биринчи аракет же үйрөнгөн нерсеңди иш жүзүндө колдонуп көрүү, өздөштүргөн кандайдыр бир тажрыйбага болгон улам бекемделген ишеним, мунун баары сизди өзүнө тартып турат. Кызыгууларыңыз сизди кошумча жогорку билимдерге ээ болууга, мүмкүнчүлүк табууга аргасыз кылат. Йога сабактарына барууга, фортепианода ойноо боюнча сабактарды алууга жана башкаларга түртүп турат. Кийинки күчтүү жак бул максимизатор. Өзүңүздүн же башка бирөөлөрдүн күчтүү жактары сизди өзүнө тартат. Сиз аларды берметтерди алуучуларга окшоп өзгөчө белгилери менен издейсиз. Табигый чеберчиликтин учкуну,
тез окуп үйрөнүүчүлүк, өз алдынча өздөштүрүлгөн тажрыйбалар мунун баары кандайдыр бир таланттын белгилери. Бул күчтүү жакты тапкандан кийин сиз аны өөрчүтүүгө, жакшыртууга жана кыйла жогорку деңгээлге көтөрүүгө милдеттүү экениңизди сезесиз. Күчтүү жактарды мындай ички туюм менен тандоо башкалар сизди мыкты тандай билүүчү деп эсептешине алып келет. Сиз жеке өзүңүздүн күчтүү жактарыңызды баалай алган адамдар менен мамилелешкенди артык көрөсүз. Сизди да өзүнүн жеке күчтүү жактарын таап, өнүктүргөн адамдар өзүнө тартып турат. Сизди башкача кылып өзгөртүүгө умтулган, сизди мурда билбеген нерселердин баарын чечмелеп беришиңизди каалаган адамдардан оолак болууга аракет кыласыз. Өзүңүздө болбогон нерсе үчүн өмүр бою өкүнүп өтүүнү каалабайсыз. Анын ордуна сиз табигат тартуу кылган нерсени пайдалуу колдонууну артык көрөсүз. Керемет сон. Позитивдүүлүк. Сиз башкаларды аянбай мактайсыз, көбүнчө жылмайып жүрөсүз жана түзүлгөн жагдайдын дайыма оң жактарын издейсиз. Айрымдар жашоо сизге оңойдоо эсептешет. Башкалар сиздин жашооңузду кызыктуу деп эсептеп, өздөрү да ошондой жашоону каалашат. Кандай болгон күндө да адамдарга сиздин жаныңызда болгон жагат. Алардын дүйнөсү сиздин жаныңызда. Сиздин укмуштуудай жигердүүлүгүңүздүн аркасында сонун болуп калгандай сезилет. Сиздин энергияңыз жана оптимизмиңиз айрымдар өз жашоосун супсак, андан да жаманы кыйноодой сезет. Сиз алардын рухун жандандырып кое алчудай сезилет. Сиз ар бир долбоорду кызыктуу кылып кое аласыз. Ар бир жетишкендикти майрамга айландырып жибересиз. Сиз баардык нерсени кызыктуу жана энергиялуу кылып коюу ыкмасын таба аласыз. Дайыма жашоо бул жакшы нерсе. Жумуш кубанычка айлана алат жана кандай гана жеңилүүлөр болбосун, тамашакөйлүктү таштабоо керек деген ишеним менен жашайсыз. Абдан сонун күчтүү жак позитивдүүлүк дагы, достор, кошуласыздарбы? Жана акыркысын айта кетейин, бул мамилелер. Мамиле тармагы айланаңыздагы адамдар менен болгон мамиленин мүнөзүн сүрөттөйт. Жөнөкөйлөтүп айтканда, мамилелерди жакшыртууга умтулуу сизди мурдатан тааныган адамдарга тартылууга мажбурлайт. Сиз жаңы таанышуулардан сөзсүз эле качпайсыз, балким башка адаттарыңыздын аркасында сизге тааныш эмес адамдар менен жакын болуу жагат. Бирок жакын досторуңуздун арасында болуудан сиз чындап эле зор рахат алып, күчкө ээ болосуз. Ушул тыгыз байланыштарда өзүңүздү жакшы сезесиз. Алгачкы байланыш түзүлгөндөн кийин мамилелерди тереңдетүүнү колдоого аласыз. Сиз алардын сезимдерин, максаттарын, коркунучтарын, кыялдарын түшүнүүгө умтуласыз. Ошондой эле алар да сиздикин түшүнүшүн каалайсыз. Мындай жакындык кандайдыр бир тобокелдикти да билдирери сизге белгилүү. Кээ бирлер ушундай пайдаланып коюшу мүмкүн, бирок сиз андай тобокелдикке даярсыз. Достор, кандай гана сонун күчтүү жактар. Бизчи ушул күчтүү жактарыбыз жөнүндө айтканда, биз кээде ушул күчтүү жактарыбыздын балконун көрүп алабыз, өтө өйдө болуп, же тескерисинче подвалына түшүп кетебиз, басынып алабыз. Мен ушундаймын, элемне да ойлоп калат деп башкалар сизди кабыл албай аткандай сезилиши мүмкүн, достор. Ошондуктан караңыздарчы, бул жааттарда дагы ар бирибиз өзүбүздүн күчтүү жактарыбызды туура таап, ошону колдоно билсек, анда жакшы. Мен дагы бир маалымат айтып берейин дегем, бирок тилекке каршы убактыбыз аз калыптыр. Мен кийинки подкастта айтып берейин. Анан кийинки подкастта биз күчтүү жактарынын соңкусун айтып берем. Ошондуктан алыстабаңыздар. Анан өзүңүздү кайсында таптыңыз жазып коюңуз. Менде аку максимизатор бар экен. Аку менде генератор идеялардын генератору экенмин. Аку мен гармония экенмин деп туруп өзүңүздүн күчтүү жактарыңызды жазыңыз. Биз кубанычта болобуз. Ар бир адамда 5-тен 12ге чейин кездешет. Достор, коштошобуз жана коштошобуз. Алкитап чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыз. Жана ошол менен катар эле +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна дагы кайрылганды унутпаңыз. Экранда көрсөтүлгөн, экрандан жазып алып жазсаңыз болот. Ылдый жакы комментарий кылып жазганды унутпаңыздар. Күчтүү жактардын кайсынысын өзүңүздөн көрдүңүз? Бар болуңуздар, аман болуңуздар жана сөзсүз түрдө бактылуу болуңуздар. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап чекит медиа сайтынан таанышыңыз.